Биздин партиянын курамында өзүңүздөр билесиздер, мекенчил инсандар, бул Камчыбек Кыдыршаев Ташиев, өзүңүздөрдүн мекенчил уулуңуздар, ошондой эле Садыр Жапаров тең төрагасы, анагасы Сабыр Жапаров биз менен чогуу спискада 2-чи номерде, ошондой эле Жылдыз Жолдошова, мына өзүңүздөр билесиздер, өзгөндүк уулуңуздар Курманкыз Дулушев, экс-омбудсмен Бакыт Аманбаев жана мен ошол спискада бармын. Андан сырткары бардык жерлерде лидерлерди алып, жаш балдарды алып, бүгүнкү күндө жанагы коррупцияга малынбаган, колдору таза, жүрөгү таза инсандарды бүгүнкү күндө алып, биз ушул партия менен шайлоого чыгып отурабыз бүгүнкү күндө. Жаңарыкта мечиттерге, детсадтарга, жаңарыкта суу чыкпай калганда ушул бала сууларды чыгарып, жолдорду эме кылып, көпүрөлөргө жардам берип, бул бала жашынан деле ушинтип келген бала. Кардиналдуу реформаларга баралы деп атабыз. Кудай буйруса, мына айыл жергесинен баштайлы деп атабыз. Мына бүгүнкү күндө айылда айыл өкмөттөр иштебейт. Мурда биз директор деп койчу элек, директор совхоз деп койчу элек, укмушта иштейт элек. Мына жерде жүздөгөн, миңдеген гектар жүзүмдөр болчу эле, алмабактар болчу эле. Мына адамдар жумуш орундары менен камсызданчу эле. Бүгүнкү күндө эч нерсе жок. Ошондуктан Кудай буйруса, мына биз Садыр Жапаров бүгүнкү күндө эмне үчүн түрмөдө отурат? Бул чыркыраган чындыкты айтам деп, акыйкатты айтам деп. Мына ал жигитти билесиздер, түрмөгө ушул кумтор маселесин көтөргөн үчүн отургузушту. Кызматын бүтүн элибиз билет. Бүт айылыбыз билет. Ушуга чоң рахмат. Мына дагы жол аттанып, мына депутаттыкка коюп аттыр. Ушунусуна дагы эл сүйүнүп атат. Элдин көйгөйүн түшүнгөн бала. Айыл аймактарын Кудай буйруса, мына депутаттар айыл өкмөттү шайлай турган кылбайбыз. Түз эл шайлай турган кылабыз Кудай буйруса. Муну дагы айтып коюш керек. Кудай буйруса, мына кен байлыктарды толугу менен Кыргызстанга алабыз. Аларды ала турган болсок, Кыргызстандын экономикасы көтөрүлөт. Карыздан кутулабыз. Мына бизнеске боштондук беребиз. Кудай буйруса, больница, детсад, жолдор, светтер, Кудай буйруса, мунун бардыгы келечекте боло турган реалдуу нерселер. Эл журтка көп жардамдар тийди. Мына жол маселесini оңдоп берген өзү жолдорду. Анан жакырларга канчадан жардам кылып атат депутат сыпаты. Өзү жакшы, өзү балдардан, өзү элден чыккан бала. Бул баланын көп жакшылыгын көрүп жүрөбүз. Эл билет аны. Өзү минималдуу айлык 20 000 айлык боло турган болсо, биз 10 000 сом айлык алып келдибиз. 8,5 000 сом айлык алып келдибиз. Биздин ар бир жарандын үстүнөн тең үстүбүздөн жеп келет. Ошол сиздердин өзүңүздөрдүн акчаңыздар, өзүңүздөрдүн балдарыңыздардын пособиясынын акчасы, өзүңүздөрдүн ата-энебиздин, чоң ата чоңелердин пенсиясынын акчасы, өзүбүздүн ушул Кыргызстандан чыккан байлык кендердин акчасы, элдин акчаларын өзүңүздөргө чекесинен кичине кымтып берип атат, бизге өзүнүн чөнтөгүнөн берип атат деп сүйүнүп атасыздар. Ошол сиздерге берген 2 000 сомун эртең парламентке барганда 2 миллион кылып чыгарып алышат. Анан сиздер эч нерсе, бир нерсе требует эте албайсыздар. Мынаны кылып бер дей албайсыздар. Себеби сиздер сатылгансыздар. Туурабы? Айтат, бир нерсени требует этсеңер, мен силерди сатып алгам дейт. Kırgızstan'da жаркын келечекке, өзүбүздүн муундарга, өзүбүздүн балдарга, неберелерге татынакай, жакшынакай, өнүккөн Кыргызстанды таштап кетишибиз керек, Кудай буйруса. Биз мекенчил партиясынын бирден бир программасынын бири ушул Кыргызстандын кен байлыктары кыргыз элине иштеш керек. Кыргызстандын кен байлыктары кыргыз элинин жыргалчылыгын камдап бериш керек. Кудай буйруса, $1 миллиард деген бул абдан чоң акча. 5 жылдын ичинде эгерде кутулуп кала турган болсок, Кудай кааласа, Аллах Таала буйруп турган болсо, кийинки жылдар мына Кыргызстандын экономикасын көтөрөбүз, Кудай кааласа. Менин ушу мекенчил партияны тандаганым себеби, мына биз көрүп атабыз Кыргызстандын акыбалы кандай абалга кетип атат. Мына ушу кумтөрдү элге өткөзүп алам деп, мына Садыр Жапаров канча немелердин дартынан азыр мына камакта жатат. Ушундай жигиттерибиз Кыргызстанды колдоп турганда Кыргызстан табына өнүгүп өтмөк. Мына азыр Кыргызстандын абалы, карызыбыз канчага өсүп кетти.
Oşon üçin men eң taza adamlar şu Mekençil partiyasında Sadır Japarov, Kamçыбек Taşиев, Yıldız Жолдошева эжелер. Булардын эмгектерин биз жакшы билебиz. Биздин колубуздан келет. Кудай кааласа сот реформасын аягына чейин чыгарабыз. Акыйкат сот болуш керек. Сотторду элдер өздөрү тандаш керек. Ушактагы балдарыңарга, үй туугандарыңарга, кыздарыңыздарга, бооруңуздар ооруса, балдарым десеңиздер, Мекенчил партиясын шайлап бергениңиздер турган кетем мен. Кудайдан тилеп кетем. Алла Таалам ушуларга кабыл кылсын. Ушулар бир жогорку кеңеште отуруп элдин көйгөйүн чечип, ушу заводдорубузду кайра иштетип берсин. Ушу садиктерибизди, мектептерибизди салып берсин. Ушуларга ак жол ар дайым ушу иште ийгиликтүү болсун, элдин алдында жүрө берсин. Мына Ташиевдер жакшы балдар иштеп жүргөн илгертен. Ошон үчүн мен ушу партияны тандадым. Мына мамлекетти алдыга сүйрөй турган, келечекте өнүктүрө турган биздин балдарыбыз, биздин неберелерибиз, мына башка мамлекетке окшоп өнүккөн мамлекетте жашай турган, мамлекетти түзө турган мүмкүнчүлүк азыр биздин колубузда турат. Сиздер терең ойлонуңуздар. Бүгүнкү күндө келип сиздерге 1000 сом, 2000 сом берип атканды, бул кимдин акчалары? Бул элдин акчалары. Бул сиздердин акчаңыздар. Бул пенсионерлердин акчасы. Бул инвалидтердин акчасы. Бул бюджеттин акчасы. Бул налогтун акчасы. Бул таможнянын акчасы. Ошондуктан берип аткан акчаларын даже алган бул учурга дагы силер келип туруп жүрөгүңүздөр менен кеңешип, ушул урунга барганда таза Мекенчил партиясын шайлашыңарды мен суранып кетем. Биздин номер 2 5 жылда бир жолу келген бийликти текке кетирбегиле.